Бүгін Бишкектегі Октябрь райондық сотында Кеңешбек Дүйшебаевтың, Азимбек Бекназаровтың жана Ахматбек Келдибековтың экс-президент Алмазбек Атамбаев менен апрель телеканалына каршы берген доо арызы каралды. Буга чейинки отурумда мурдагы президенттин жактоочусу апрель каналындагы сөздөрдү Атамбаев массалык маалымат каражаттарынан алганын айткан. Бирок Азимбек Бекназаров интернет булактарынан аны карга, кузгунга теңеген жазууларды таппаганын билдирди. Ал эми парламенттин экс-спикери Ахматбек Келдибеков мамлекеттен бир дагы тыйын урдабаганын айтып, мурдагы өлкө башчысынан апрелге берген маегинде айткандарын далилдешин талап кылды. Аларда апрелдин адвокаты бул сөздөрдү лингвистикалык экспертизадан өткөрүү керектигин айтып, сотко кайрылды. Бирок бул сунуш сот тарабынан колдоо тапкан жок. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда саясатчы Азимбек Бекназаровдун, Ахматбек Келдибековдун жана Кеңешбек Дүйшебаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаевга жана апрель телеканалына берген доо арызы каралды. Аты аталган саясатчылар буга чейинки процессте экс-президент өзүнүн апрель телеканалын пайдаланып, аларды каралап, кадыр барктарына шейт келтирген деп айыпташкан. Бирок Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу мурдагы мамлекет башчы массалык маалымат каражаттардагы сөздөрдү колдонгонун билдирген. Бүгүнкү отурумдун жүрүшүндө Азимбек Бекназаров интернетке чыккан маалыматтарды карап чыкканын, бирок Атамбаев пайдаланган сөздөрдү таппаганын билдирди. Апрель революциясы болуп, элге кыйынчылык болсо, булар болсо, Азимбектер мындай пайдасын көрөт да, акчасын табат, бузгулдарга майрам да. Анткени куркулдап бир байла болуп кетсе, биз кайрадан бир пайда табабыз, кызматка келебиз, акча табабыз деп булардын тилек ушундай да деп ачыктан ачык менин намысыма жана кадыр баркыма шек келтирген. Бул жерде Атамбаевдин сөздөрүндө анын өкүлү Турдалиев жазган интернет блогтарына Атамбаевдин шилтеме жасагандыгы көрүнбөйт. Мына видео таспада бар, ичинде ишемесеңер карасаңар, Атамбаев бир дагы Турдалиев айткан интернет сайттарга же МКларга чыккан маалыматтарга ссылка кылган эмес, айткан эмес. Ал өзүнүн сөзү катары айткан. Ал түгүл, ал убагында бир жолу айткан. Азыр дагы кайталайм деп, бул сөздөр өзүнүкү экенин, аны мурдан айтып келгенин өзү бекемделди. Бекназаров ошондой эле массалык маалымат каражаттарында экс-президент туурасында толгон токой маалыматтар жазылганын, бирок ал аларды Атамбаевке каршы пайдаланбаганын айтты. Мен атайын алып келдим, мынакей Селиповка. Атайын бир жумада токтодум. Атамбаев үчүн жазылган нерселер. Мен буруну бардыгын сотко бербейм, бирок интернет сайттагы мынабыздын сотко мынакей образ көрсөттүм деп. Бул жерде жазылып турат. Спикер Казахстана Сената. Атамбаев психически больной алкоголь. Процесстин жүрүшүндө сотко төрагалык кылуучу да интернеттен алынган сөздөрдүн тиешеси жок экенин белгиледи. Отурумда Ахматбек Келдибеков өзүнө карата айтылган сындар боюнча сөз сүйлөп, Атамбаев президент болуп турганында сотко кайрылбаганынын себебин түшүндүрдү. Средства массовой информацияны окудум. Эмнеге президент болуп жүргөндө арыз берген жоксуздар, андай болот, мындай болот. Соттук системанын 100% ишенбештүүлүк ошол Алмазбек Атамбаевдин учурунда элдин пикири ушундан пайда болду. Сотторду өзүнүн чечимине мыйзам боюнча жооп бербейт, куугунтукталбайт. Сот бийлиги эч кимге баш ийбейт деген бизде турат. Бул үчүнчү бийлик болуп эсептелет. Бирок ага карабастан соттун деңгээлин түшүрүү, сотторду куугунтуктоо, сотту түздөн түз башкаруу негизинде ондай чечимдер чыккан. Ошон үчүн ошол мезгилде сотко бериш же болбосо кандай бир аракет кылыш бул утопия болуп эсептелген. Буга чейин маалымдалгандай, бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгышмак. Анткени менен телеканалдын жактоочулары эфирден кеткен материалга лингвистикалык экспертиза жүргүзүү зарылдыгын билдиришти. Бирок доогер тарап буга каршы болуп, отурумда тынуу жарыяланды. Апрель телеканалынын өкүлдөрү лингвистикалык экспертиза керек деп атышат да. Анан өзүңүздөр көргөндөй интервьюда ачык, анык фамилияларды конкреттүү түрдө белгилөө менен бул менин өзүмүн оюм деп экс-президент ушул сөздөрдү айткан. Ошондуктан доогерлер ушундай чечимге келишти. Лингвистикалык экспертизанын бул жерде эч кандай кажети жок. Себеби кыргыз тилинде ачык, анык айтылды.
Деген менен лингвистикалык экспертиза жүргүзүү сунушун сот канааттандырган жок. Доогер тарап болсо Атамбаевдин айткан сөздөрүн далилдөөсүн же ошол телеканал аркылуу кечирим суроосун талап кылышты. Текшерилбеген, далилденбеген, ойдон чыгарылган фактыларды таратып коюп туруңуздар, бойнуңуздарга алсаңыздар, анан ошол жөнүндө кечирим сурап жарыяласаңыздар, анан бизге Атамбаевка канча убакыт бердиңер, ошончо убакыт берсеңер, биз бир келишимге келет элек деп айтканбыз. Я не имел в виду Келдибекова, я не имел в виду Тюлеева. Оозунан чыккан сөздү биз эмне какой-то бир мындай да ойлоп атасыздар. Же өзүңүздөр карабайсыздар ошо оозунан сүйлөп аткан сөздү кантип анан я не имел в виду деп айтат. Дүйшөбаевди я не имел в виду деп жазыптыр. Ачык эле турбайбы? Сигаретке акчасы жок деп. Хотя бул киши өмүрүндө сигарет чеккен эмес. Бекназаровду кузгун деп жазыптыр. Бекназаровдун ошол жоопкердин президент болушуна түздөн түз тиешеси бар. И кантип жанында жалдап жүргөнүн мен көргөм көзүмө. Сот процессинде Апрель телеканалынын жактоочулары жарыш сөзгө даяр эместиктерин айтышып, отурумду жылдырууну суранышты. Доогер тарап муну жоопкерчиликтен качып жатат деп сыпатташты. Ошентип кийинки соттук отурум 28 февралда уланмай болду. Эскерте кетсек, саясатчылар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп, жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Ал эми утуп чыкса, каражатты кайрымдуулук иштерине жумшоону билдиришкен. Анархан Алтымышева, Темирлан Эрнис уулу, Нурньюз, Бишкек.